Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын төрөт бөлүмүндө ушул жылдын 9 айында 2427 наристе жарык дүйнөгө келсе, анын 172си ара төрөлгөн балдар. Ал эми былтыркы жылы 130 бала мөөнөтүнөн эрте төрөлгөн. Өмүр сакчылары жарык дүйнөгө келген наристелердин эрте төрөлүшүн миграцияга да байланыштырышат. 153 бала 2016-да төрөлдү. Эми бул менен эмне айткым келет? Бизде турмуш шартка байланыштуу көп эле жаш келиндерибиз, аялдарыбыз Россияга чыгып баратат. Ошолор жакшы ал жактан баягы антенаталдык кароо дейт, ошонун өтпөй келип бул жакта көп өздөрүн карабай, көп кара жумуштарды көп жасап, ошондой балдар көп төрөлүп калып атат. Ал эми турмуш шартка байланыштуу кош бойлуу аялдардын талаа жумуштарында иштөөсү да мөөнөтүнөн мурда төрөп коюунун бирден бир себеби болуп келет. Төрөт бөлүмүнүн дарыгерлеринин айтуусу боюнча жай күз мезгилдеринде эрте төрөгөн энелердин саны көбөйөт дешет. Анткени оор жумуштарда иштеген кош бойлуу аялдардын ден соолугу начарлап, эрте төрөдүгө аргасыз болобуз дейт бөлүм башчы Махбуба Хусенова. Чара төрөлгөндөрдүн себеби бул энелердин ден соолугу начарлап, давнеси көтөрүлүп, эненин ден соолугуга жана өмүрүгө коркунучтуу болгон мезгилде биз мажбур болуп аны ара төрөткөнгө мажбур болобуз. Бул деген преэкламсия тяжелый степень деп коет. Давнеси өтө бийик жана өтө шишип кеткен аялдар. Аларды чала төрөтүп албасак, анда ал аялдын өмүрүгө зыян келтириши мүмкүн да. Мындан сырткары улуу муундагы энелер балдардын ара төрөлүүсүнүн дагы бир себеби азыркы жаш келиндердин кийим-кечелерди туура эмес кийинүүсүндө дешет. Көпчүлүгү моданын артынан кууп, ден соолугунун зыяндуулугуна карабайт экен. Ошол эле учурда тамак аштардын да курамындагы химикаттар эненин жана баланын ден соолугуна терс таасирин тийгизип жатканын улуу муундагылар айтышууда. Илгерки убакта бардык мөмө жемиштерди, немелер натуралдуу жеген эмес, кызым жакшы тамактар жегенбиз. Анан кийимдерди эми кең кийип, ала жүргөн балдар кем болгон. Азыр эми бардыгы тар кийимдер кийишет, кытай тамактар жешет. Ошон үчүн бардык балдар төрөлүп, энелер эми жакшы кийимдерди кийсе кеңирээк эле. Балдар жакшы төрөлөт. Биз чоң төрөп, ичинде ара төрөлгөн бала болгон эмес ошончо эле. Бир 100дөн бири болгон, мисалы азыр көп да. Статистикалык маалыматтарга ылайык Кыргызстанда ара төрөлгөн балдардын саны 4,8%. Ал эми дүйнөдө жарыкка маалынан эрте келген ымыркайлардын саны 6-8%. түзөт. Кош бойлуулуктун 22 аптасында төрөлгөн балдардын салмагы 500 граммдан 1,5 килограммга чейин болуп, 50%га жетпеген гана ымыркай жашап кетерин адистер изилдешкен. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.